Бөлүп вакыт алайт, жумушкага ийгилик. Майрам Жеңишкүл Жаманакой үчүн мына ушундай кесиптештеринин чакан куттуктоосу менен башталды. Жол коопсуздук бөлүмүндө Жеңишкүлдөн башка айым жок. Кыскача каалоо тилектен кийин Майрам экинчи планга жылып, иш ыргагы кадимкисиндей уланат. Себеби жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер 5 марттан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Биздин айымдарыбызды эл аралык 8 март майрамы менен куттуктайм. Бардыгына апаларыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга бардыгына чын ден соолук, кайда болбосун, аман болсун, ошо жолдо жүргөндө ошо жол кырсыгынан алыс болуп, майрамды ийгиликтүү өткөрүш үчүн бул коопсуздук дегендей ошо баарына ийгилик каалайм. Жеңишкүл Жаманакова ата кесибин уланткан. Жогорку окуу жайын аяктап эле бул кызматка киришкен. Мырзаларда эле атайын кызматтык автоунаа айдап, Каракол шаарынын борбордук бөлүгүндө жол коопсуздугун көзөмөлгө алганы баратат. Кенедейимден ушундай патрульный машинанын ичинде чоңойдум. Бардык орчулуктар эми орчулугу жок кесип болбойт деп ойлойм, бирок бул эркектин кесиби да негизичи. Орчулуктар бар. Күнү болобу, түнү болобу, чакырса дайым даяр болуш керек, үй бүлөнгө карабастан. Андай орчулуктарга карабастан, бирок өзүм деле мүнөзүм ошого көнүп калган, ошон үчүн мен үчүн кыйынчылык болгон жок. Жетекчилерим бардыгы жакшы адамдар. Мени да түшүнүшөт. Ошол эле учурда биз эми аял эркек деп бөлүнбөгөн жумуш да бул жердечи. Башка кызматкерлерде эле Жеңишкүлдө майрам күнү айым майдоочуларга майрамдык маанай тартуулап жатат. Аларга жол эрежесин, ылдамдыкты, коопсуздукту сактоо боюнча түшүндүрмөлөрүн айтып, гүлдесте арнап узатууда. Жеңишкүл 3 баланын апасы, жолдошу дагы милиция кызматкери, балдарын татыктуу тарбиялоого, үй кызматына дагы жетишкенге аракет кылат. Мындан сырткары жумуштун талабына ылайык ар дайым денесин чыңап, физикалык жактан даяр болууга аракет кылат. Саат 7:30 мектептин алдына турабыз. Атайын кенедей балдардын коопсуздугун кароо боюнчачы менин кызматым. Аларды карап коюп 8:30 жумушка келип, атайын нускамы алгандан кийин өзүбүзгө бөлүнөт. Жумасына 2 жолу ушу тренировкага келип, ушу барганга аракет кылам. Белгилей кетсек, облустук ички иштер тармагында жалпы 55 аял заты ар кандай кызматтарда эмгектенишет. Жыл өткөн сайын күч түзүмдөрүндө иштөө аял заты үчүн сыймыктуу кесип болууда. Бул жакта кызга тиешелүү көп нерселер артта калды дегенде, бул жакта баарыбызга бирдей мамиле, эркектерге да кыздарга да мамиле бирдей, кадимкидей эле саптык тизилүүдө болобуз. Ошол жакта эркектерге мамиле кылганда эле бизден дагы талаптар ошондой болот. Кадимкидей өзүбүздү мындай аскерде кызмат өтөгөн адамдай эле сезебиз. Башында бир аз кыйынчылыктар болду, бирок мен өзүм жүрөгүм менен ушул чөйрөнү тандап келгендиктен ысыгына дагы суугуна чыдап келем. Анткени бул кесипти мен абдан жакшы көрүп, ушул жакты каалап келгендиктен бул анча-мынча оор нерселер мага байкалбай эле калат да. Эске сала кетсек, кыргыз милициясынын 15%га жакынын кыз келиндер түзөт. Күч түзүмдөрүндөгү аял затынын орду жана абалы жыл сайын жакшырып келгенин белгилей кетсек болот. Алар көбүнчө жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында, тергөө тармагында үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Халато 24, Ысык Көлө болсо.